чөйрөдө мындай адамдар болуш керек экен да, эми бул идеалдуу варианты. Сен ар бир жолукканда, ар бир сүйлөшкөндө сен байый турган жана сен аны байыта турган адамдар болуш керек экен да. Жан дүйнөсүн. А кээ бир киши менен сүйлөшкөндө жакырланып кайтасың да. Ошон үчүн чөйрөнү тандаганды билгиле деп мага илгери бир байкебиз айткан, мен анча көңүл бурган эмесмин. Эми чөйрөнү кандай тандайбыз, киши тандайбызбы деп ойлоп койгом да. Көрсө, кийин түшүндүм. Руханий зарылчылык деген бар экен да. Адамдын көкүрөгү бир жакшы маалыматтар менен, жакшы сөздөр, жакшы ойлор, жакшы чыгармалар жөнүндөгү маалыматтар менен толуп туруш керек экен. Улам ошентип анан жан дүйнө ошондон өзү байып жүрүп отурат экен да. Анан андай болбой, ызы-чуу, майда-чүйдө кыжы менен жан дүйнөңдү кайра жакырлантып алсаң, бул чөйрө эмес. Бул өзүң үчүн зыян экен да. Эми муну биз качан түшүнөбүз? Муну еврейлер 15-16-сында түшүнсө, биз 70-ке чыкканда араңды түшүнүп атпайбыз. Биздин эрдиги ушунда болуп атпайбы?